Учакта терезенин түбүнө орун алып отурганымда ушул терезе сынып кетсе эмне болот деген ой дайыма тынчсыздандырат. Ооба, бул мүмкүн эмес. Бирок ушундай окуялар буга чейин болуп келген. 1990-жылы British Airways 5390 рейсиндеги учак жерден 5200 метр бийиктикте учуп баратып, алдыңкы терезесинин бири талкаланып кеткен. Терезе талкаланып, командир аба мейкиндигине сынган терезеден чыгып кеткен. Бирок Кудай сактап, командирди жанындагы коллегалар бутунан кармап калышкан. Жанындагы шериги учакты авариялык түрдө Англиянын Саутгемптон аэропортуна токтотууга мажбур болгон. Терезеден чыгып кеткен командирдин кулактары муз болуп, бир колу сынып, командирди больницага алып барып сактап калышкан. Эгер терезе талкаланган болсо, учактын ичинде болуп көрбөгөндөй шамал пайда болуп, ичиндеги бардык нерселер сыртка соруп чыгып кетчүдөй болот. Терезенин алдында отурган адамды да соруп чыгып кетет. Себеби учактын ичи герметизацияланган. Эгер герметизация болбосо, 9200 метр бийиктикте эле эстерин жоготуп коюшмак. Мына ошондуктан учактын ичиндеги басым сыртка караганда бир канча жогору. Качан сырткы басым менен ички басым тең болмойын, ушундай шамал пайда болуп, чоң кырдаал пайда болот. Мына ушундай нерселерди эске алган учак компаниялары терезе иллюминаторлор чакан жана кичинекей жасалган. Анткени орточо адам бул айнектен чыгып кете албайт. Курду да чечпеш керек. Кур да сактап калат чыгып кетүүдөн. Бирок ушуну менен эле токтоп калбайт. Саналган секунданын ичинде учактын ичинде температура төмөндөйт, басым да төмөндөйт. Кээ бир аппараттардын тетиктери жумуштан чыгып, майда жеңил нерселер калкып учуп чыгып кетет. Мисалы, газета, телефон, тамак-аш жана башка майда нерселер. Жүргүнчүлөрдүн дем алуусу кыйын болуп, учактын ичи туман каптагандай боло баштайт. Ооба, жогору тараптан кислородный маскалар түшөт. Бирок алар болгону 15 минутага чейин эле жетет. Муну билген командир мындай учурда жүргүнчүлөрдү жакшы дем алыш үчүн учакты мүмкүн болушунча төмөндү көздөй айдайт. Ыз учуу андан да көбөйөт. Тилекке каршы мындай учурлар азыркы заманда сейрек кездешет. Силер коркпогула, жарандык авиациянын учактарынын терезелери 3 кабаттан турат. Байкап көрөйлү, учактын терезесинин сырты 2 кабат бышык терезе менен жабдылган. Ортосунда аба катмары турат. Андан кийин ички тарабында акриловый пластиктен терезе турат. Мына сиз ошо терезенин ичинен көрүп кетесиз. Ошондуктан терезелер талкаланып кеткен учур болсо да, бирөөсү кармап калат. Ортоңку терезе 2200 килограммды көтөргөндөй калыңдыкта. Айтайлы профессионалдуу боксер орточо 590 килограммдай сокку бере алат. Эми элестетип көргүлө, 2200 килограмм. Жөнөкөй адам талкалай албаганга кепилдик бар. 2018-жылы Индияда учуп бараткан учак чоң турбуленцияга кабыл болуп, ичиндеги терезе сынып кеткен. Бирок эч нерсе болгон эмес. Учак жеттүү жерине жетип конгон. Жогоруда айткандай, иллюминатордун ички терезеси сынып, сырттагы 2 терезе кармап калган. Демек бул терезелер сыноодон практика жүзүндө өттү деп айтсак туура болот. Мына ушундай достор, учактын терезеси оңойчулук менен сынбашына күбө болдуңар. Эгер бул видеодон пайдалуу маалымат алдым десеңиздер, бир лайк басып, досторуңуздар менен бөлүшүңүз. Алар да мага окшоп учакка отурганда терезе сынып кетсе эмне болот экен деп ойго батып жүрүшпөсүн. Каналга жазылганды унутпагыла. Супер Булак каналы. Келечек башталды достор.